Бүгүнкү күндө эң жакшы бир тарыхый күн болуп атат. Биздин Кыргыз шырдак фестивалыбыз 15-чи ирет өтүп атат. Биз эми бул шырдакты мурда топ болуп, эжекелер болуп топ болуп иштечү элек. 3 жылдан бери өз алдымча иштеп келатам, жеке ишкермин. Бүгүн биз келгенибиздин себеби ошол жакта чогулган жеке ишкерлер, анан жаш ишкерлер жана аял ишкерлер үчүн биз көптөгөн программаларды, акселерациялар жасайбыз. Аялдардын көйгөйлөрү эмнеден? Бул аялдардын көйгөйлөрү баягы эле бир иш кылардын астында эмне кылам, кандай кылам деген ойго батат. Биз эми азыр турмуш шартка байланыштуу айылдын деңгээлинде гана азыр иштеп келатабыз. Эми биздин келечектеги максатыбыз ушу мындан дагы бийик деңгээлге, эл аралык деңгээлдерге чыгууга ниет кылып атабыз. Биздин Кыргыз шырдак эл аралык фестивалыбызды мен ушу дүйнө жүзүнө тараткым келет. Анын ичинен ушу кол өнөрчү ишкер айымдарыбызды чет жактарга чыгаруу, чет жактардан ушу инвесторлор тартуу, деги эле биздин маданий мурастарыбызды жайылтуу максатында Accelerate Prosperity'ге дагы бир ирет кайрылууга биз мажбур болобуз. Себеби дегенде Accelerate Prosperity бул ишкер айымдардын ортосунда деги эле бир заманбап, заман талабына ылайык бир ишкерликтин ортосунда болуп келаткан көпүрө деп эсептейм. Accelerate Prosperity бул Борбордук жана Түштүк Азиядагы агаханды өнүктүрүү фондунун демилгеси болуп эсептелет. Жана бул экономикалык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгон аймактарда жайгашкан. Жана биздин бир нече багыттар боюнча иштейбиз. Бул биринчи акселерация, инкубация деген программалар, бул бизнес окутуу же бизнес тренингдер, ошондой эле биз жеке насаатчылык боюнча дагы иштейбиз. Анан сырткары инвестиция үчүн даярдайбыз ушул компанияларды, анан инвестиция өзүбүз дагы беребиз. Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин тарабынан уюштуруу ар бир областтардан келген кол өнөрчүлөрдү камтыды жана чет өлкөдөн келген кол өнөрчүлөрдү камтыды. Ошол ишкерликке салган салымы үчүн дагы көп Accelerate программалар болду. Ошолордун арасында Accelerate Prosperity коомдук фонду бизге дагы маалымат жактан дагы көптөгөн колдоолорду көрсөттү. Андан ары дагы көптөгөн иш алып барабыз деген чоң ишеничтебиз. Анткени ар бир иштин жыйынтыгы менен көптөгөн кол өнөрчүлөр биздин саныбызды толуктады.